Assalamu alaikum. Biz народный контрольдан болобуз, балдар. Азыр пригородный, совхоз пригородный мектебине келдик. Ушул жерде азыр жана ата-энелер комитети акча жыйнап атыптыр. Тамак ичүүгө, дагы жана башкаларга парта жетишпейт дейт. Партага ошо баарын азыр көрүңүздөр, азыр мына факты акчалар. Ушуну Садыр Нуркожоевич баарыбыз көргөн болсун. Бул жерде баарыбыз азыр тартып атабыз. Мына акчаларды көрүп атабыз. Жазып атат. Мына эжелерибизде жазып тартып. Азыр бир киши кыйналып атса, Кыргызстанда кымбатчылыкты көрүп атасыздар, ушунда акча чогултуулар болуп атат да мына. Мектепте азыр мына азыр бир эже жакшы көрүнүп атат, бир жерде эмне кылганыңыз депчи. Бул өзү жакшы жерде иштеген эже. Балдарыңыздын питаниясын топтоп атат. Көрүңүздөр, азыр телефонду тартып алып ушундай кылып атат да булар. Өздөрү жакшы жерде иштейт да, значчы. Ушу сакалдуу деп, ошо сакалдуулар ыйманга чакырса келбейт белеңиз ушунду. Мына ушунда акча чогултуулар болот да. Азыр тартып барсаң телефон жулуп алат. Партага дейт, партага ушу школду партага акча жок. Ушу пригородныйда эмне деген заводдор иштейт. Мисалы үчүн кош завод бар, нар жагында макарон завод бар, клей заводдор бар. Ошонун баарына түшкөн бюджеттин баары эле ушу пригородка түшөт да кайра аким бөлсөчү. Ошонун жоктугунан азыр ушу акча чогултуулар болуп атат да. Ушунча эл деле азыр сүйлөп деле коелу деп атат да. Азыр каждый өзүң балам деген ойда. Балам эмес, азыр бөлөк мектептерде да ушунда акча чогултуулар болот да. Ошон үчүн ушуну токтотуш керек. Садыр Нуркожоевичка, Камчыбек Кыдыршаевдер угуп аткан болсо, иншалла. Эже уят бул, эже сизге уят эле нерсе. Балдар питания, парта деп атат, биякта парта. Мына парта деп да жазып атат мына бул жерде. Астагфирулла. Мына азыр сурасаңыз бул жерде элдер деле көп айтып берет. Ушунда акча чогултуулар болуп атат да, пригородный, совхоз пригородында тартылды да ушу. Ошон үчүн токтотуш керек ушунда иншалла. Ассаламу алейкум. Анан кечинде иншалла жолугабыз.